Арыбаңыздар достор, барыңыздарга Өзбекстан Республикасындагы тарыхый шаар Кокон шаарынан барыңыздарга жалындуу ысык салам. Бир кездердеги бүтүндөй Кокония мамлекетинин, Кокон хандыгынын баш калаасы болгон, Борбор калаасы болгон Кокон шаарындагы Кокон хандыгынын Кокон хандарынын акыркыларынын ак үйү тагыраагы Кудайырхан курдурган ордодо турам. Кокон хандыгында канчалык хан башкарган болсо, мына ошол хандыктын доорунда ар бир хандын өзүнүн курдурган ордосу болгон деп айтылат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол Кудайырхан курдурган ордодон башкасы бүгүнкү күндө сакталып калган эмес. Сакталып калганы мына ошол Кудайырхан курдурган ордо гана. Бул ордо албетте кыргыздарга да жат эмес. Бат-баттан бул жерге ата артып келип, тең ата башкарып, табакташ болуп, керек болсо бир кездерде ханды дагы тактыдан кулатып, бир кездерде ушул хандыкты дагы башкарып калган учурлар, жагдайлар болгон. Кыргыздарга албетте бул хандык дагы жат эмес. Кыргызстандын баары баш ийбеси дагы канчалык бир бөлүгү ошол Кокон хандыгынын учурунда бул хандыкка баш ийип турган. Мына ошол себептен бул хандыктын тарыхы дагы бизге жат эмес. Бул хандык тууралуу албетте биздин көптөгөн тарыхый романдарда абдан жакшы чагылтырылат, айтылат, баяндалат, урунттуу учурлар айтылат. Биздин гений тарыхый инсаныбыз Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычы романында бул ордонун шумдуктары тууралуу, ордого байланышкан окуялар дагы байма-бай сүрөттөлүп, баяндалып айтылат. Ордо 1871 жылы курулуп бүткөрүлөт. Курулушка жалкоолук кылып же кандайдыр бир катачылык кылгандарды хан аеосуз жазалаган деп айтылат. Мына ошол машакаттуу, катаал шартта иштеп, мына ошол көз жоосун алган ордо курулуп бүткөрүлөт. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Кудайырхан курдурган ордонун алдыңкы фасады көз жоосун алган оймо чиймелер менен, түстүү гаммалуу фасадтар менен оймо чиймеленип курулган. Тарых, ордонун курулуу тарыхы өтө деле байыркы эмес, өтө деле узун эмес. Мынау плитка сыяктуу ушул лазур менен гүлдөнүп жасалган ушул техника дагы көптөгөн кылымдарга түтө турган даремети бар болгон себептен бул жасалгалуу фасадтар бүгүнкү күнгө чейин сакталуу. Албетте реставрация кылынып, бир аз лак берилген, өңүнө чыгарып кайрадан жасалгаланган, бирок дээрлик бардык жасалгалары мына ошол Кокон хандыгынын доорунда, Кудайырхандын доорунда курулуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталуу. Ордо жалпысынан убагында 119 бөлмө болгон айтылат. Ал эми ичинде 4 чоң короосу болгон. Ордонун ичинде өзүңүздөр көрүп тургандай, бул ордонун сырткы фасады, ал эми арт жагында бул ордо мындан дагы 4-5 барабар чоң болгон деп айтылат. Бирок ал бөлүктөрү бүгүнкү чейин сакталып калган эмес. Арткы жагында хандын үй бүлөсү жашаган, аялдары жашаган, бала бакырасы жашаган, мындайча айтканда хандын жеке гареми болгон. Ошондой эле ичкери жагында шехзаделер короосу, мындайча айтканда канзадалар короосу деп айтылат. Мына ошол жерде хандын балдарына өзүнчө устат берилип, өзүнчө тарбиячы берилип, ар бирине өзүнчө бөлмө берилип тарбияланган болгон. Аялдары дагы мына ошол жерде жашаган. Ордого көбүнчө бир эле ошол Кокония мамлекетинин карамагында жашаган жашоочулар даттанып же көйгөйүнө айтып келгендер эле эмес, бүтүндөй жибек жолунда жайгашкандыктан алыскы өлкөлөрдөн элчилер дагы келип турган болгон, соодагерлер дагы келип турган. Айтор көз жоосун алган сонун бир кан сарай болуп көрүнгөнү менен, албетте бул ордонун ичинде көптөгөн шумдуктар болгон, кошоматтыктар болгон, куулуктар болгон. Айтор бул дубалдар өтө көп көз жаштарга күбө болгон.
Анан өзүңүздөр көрүп тургандай ордо жерден 3 метр бийиктикте көтөрүлүп курулган. Ошол кездин адамдары үчүн, ошол замандын адамдары үчүн хан кадимкидей бир азыркы мамлекеттердин президенттериндей эле эмес, балким жүрөктүн үшүн алган, аны көрүүгө ушунчалык куштар болгон, анын жүзүн карагандан өзүн бактылуу сезген өзгөчө бир мындай бир эмелеси болгон да. Хан Кудайдын жердеги орун басары деген ыззат урматтын негизинде Хан сарай жерден 3 метр бийиктикте көтөрүлүп курулган. Хан сарай тагыраагы хандын сарайы башка сарайлардан айырмаланып, бул жер ыйык деп эсептелген. Бул жер бир өзгөчө бир кандай десем, бул жерди көргөндө адамдар кадимкидей таасирленген да. Мына ошондой сүрдүү болгон ордо бүгүнкү чейин сакталып келе жатат. Ал эми ордого киргенде башкы дарбазаны көрдүңүздөр. Мына ошол башкы дарбазанын үстүндөгү жазууларга көңүл бура турган болсок, үстүндө Гофир сүрөсүнүн 13 аятында Лиман ал-малику лиём биллахил вахидил кохар деген аят жазылган экен. Мааниси ким бүгүн чыныгы бийлик ээси? Албетте кудурети күчтүү жалгыз Аллах деген маанини туюнткан аят жазылган. Ал эми ошол аятка эле туташ жанаша жайгашкан жазуу, экинчи жазуу Улуу Мухаммад Сейит Кудайырхан деген жазуу жазылган. Бул жазуудун аят менен жанаша жайгашканын мен ушундай түшүндүм. Кудайырхан канчалык каардуу болбосун, канчалык бир өкмөктөн болбосун, канчалык бир колу узун болбосун, канчалык бай болбосун, бирок Кудайырхандын үстүнө бийлик жүргүзгөн, Кудайырхандын хандыгына хандык кылган жалгыз Кудай бар деген бир эскертме иретинде мына ушул аят Кудайырхандын өздүгүнө жанаша жазылган деп ойлоп калдым. Ордонун ичинде албетте бүгүн кеч болуп калган себептен бүгүн кирүүгө мүмкүн болбоду. Бирок буга чейин дагы бул ордого мен 2 ирет келип кеткенмин. Абдан кызык. Бул ордого келе электери болсо, албетте келерден мурда биздин генийибиз болгон жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романын жакшы детиңиздерди коюп окуп, ошол тарых менен таанышып туруп келсеңиздер өзгөчө кызык болот деп ойлойм да. Ошол Сынган кылычтагы урунттуу учурлар, мына ушул ордого байланышкан окуялар кадимкидей бул ордого келгенде көзүңүздүн алдыңызга келет. Кадимкидей элестетесиз. Бул жерде кандай окуялар болду, эмнелер болуп өттү, эмне шумдуктар болуп өттү, анын баардыгын көз алдыңызга элестетесиз. Айтор, бул тарых деле бизге жат эмес. Муну деле окуп алганыбыз ашыктык кылбайт. Баарыңыздарга Кокон шаарынан салам. Көрүшкөнчө.